Bizde Taymurас ne oldu? Ey, aktanıp жүрөт. Men аны тоногон жокмун, мен ага барган жокмун. Мен ишим эмес деп. Баягы кырсаны бурчка кууп жетсең, бир складтардан кырсаны кууп жетип бурчка такасаң, кол салат. Айла жок, уже тиштей турган болуп калды да Таймурасчы. А чечнептин карачы. Кандай деңгээл, ошентип отуруп буларчы тукумун сакташкан. Мына Рамзан, Ахматы ата чоң атасы болду. Андан кийин Рамзан эми буга өтөт. Булар балдарына карак чыга албай алысты ойлоткон да. Көрдүңөрбү? Кандай тарбия Осмондор, жана түрк бийлигинин башында Осмондор канча кылым башкарды. А бизде мына Атаке, Жантай, Шабдан адамдар, өсө турган адамдар теги жакшы болсо, тукумуна, келечегине инвестиция кылат да. А биз эмне болду Ташиевдики макул бир киши айтса бир жөн. Улам бир жерден чыгып атпайбы? Таймурасты 2 күнүн биринде ровдага чыгып, улам бир заявление менен. Анан, конечно, кырсаны эле бурчка такасаң алан тишин көрсөтөт. Булар өлөрчө жеп, өлгөнчө кагына турган кишилер да. Ойлоп атакчыбайт, мен тигин айтып, муну айтып бирдеме болуп чыгып кетем депчи. Кандай күндө болсо да элдин алдына жооп бересиң, Таймурас. Ташиев атаң акылдуу болгондо ушундай кылмак болуп, ал эмне келди дейсиңер? Пляжда жата турган жери бар да, Испания. Эмне келди билесиңерби? Бул кийинки убактарда бүт КГУ менен Бишкекте болгон жердин баары искусственный кымбатталып кеткен. Бүт жерди ушу ээлеп алган, түшүнөсүңөрбү? Бүт жерди ээлеп алып, Улум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар уурубасын. Дуаңыздар кабыл болсун. Аллахым жеңил сыноо берсин. Улумдун кыйналып жашаганын каалабайт элем. Менин балам дагы балдардын катарында ойногонун каалайт элем. Алладан сурап, эч үмүтүм үзүлбөйт. Балам басып кетет деп ишенемин. Умар катуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Кытайларды эле билесиңер, бизнесмендер алар. Кто решает деп турган жана таш деп калган кытайларчы. Таш решает, таш деп анан таш көп жерлерде кимдин жери болсо, СМБ келип биринчи бир блогерин таптырат. Анан СМБ келип туруп мамлекетке алдык дейт. 2 күнүн биринде карасаңар, СМБ баланча миллиард калды деп сарайдан бери алып атышты да. Анан мэрияга өткөрөт, мэрия бир жума 2 айга жетпей аукцион кылат. Аукционда булар кодду да билет, ким катышып атканын да билет доступ. Анан аукционда 5 миллион, 6 миллион болсо, тик деп ошол жерден токтойт. Бассаң да өтпөйт. Түшүнөсүңөр? Бассаң да 7 миллион берем десең да өтпөйт. Шакалат да Кытайга сатып берет. Соткасын $100,000. Bundan кийин вопростор көп пайда болгон үчүн Кытайлар чалды. Таш, решай, у нас проблемы. А бул эмне келди? Бул келип казыр чечкени келди. Буга кереги жок. Эчтекен. Буга казыр баягы миллиардтарды чечиш керек. Казыр ошону чечкени келди. Казыр өлүм ышык болуп, биринчи ушу проблеманы чечип алат. Китайский триада деген эч качан акчасын таштабайт. Любой жерин таап алат. Дүйнөдө эң күчтүү китайский триада. Испания болобу, Италия болобу, билесиңер кино. Кинодо жашоо бул реальный эле жашоо. Таш любой жерден желкесинен сүйрөп келип туруп, ошон үчүн учуп келди бул. Китайлар чалды, триадалар. Таш, решай, у нас проблемы депчи. Түшүнүңөр? Бүт вопросту таш чечет деп, бүт дүйнөлүктөр ташка ишенип калганда. Таш генерал ал болсо СМБнын күчү менен чечкен. Болгон Бишкекте жердин бар ушу саткан, болгон элдин жерин ушу алып алган. Калпиликке мамлекетке өттү. Мамлекетке өткөндөн кийин эле аукцион болуп кайра өздөрү утуп алган. Кайра өздөрү утуп алып сатышчы Кытайга. Бул эч кандай деле хитрс жок. А элдер ойлойт мамлекетке өтөт, 3 миллион, 4 миллион өтөт. Ошондон аукционго булар утат да миллиард өзүңөр 20 сотук. Канча болот 20 сотук? Мисалы, Эдун үйүнөн 30 миллион чыкты. Ал 30 сотук жердин жери да, түшүнүңөр кыргыздар, 30 сотуктун акчасы, эме 3 гектардын акчасы. Бир сотуң 100 миңден болгондо 10 сотуң 10 миң, 20 сот эме миллион, 20 сотуң 2 миллион, 30 сотуң 3 миллион. Көрдүңөрбү?
Emне üчүn кабытеди Венгрияга барсаң, Венгрияда үйлөр, Будапештин центринде үйлөр $25,000 турат. Алардын айлыктары деген 2-3 мың евро. А биздики эмне мындай кыргыздар? Биздики даже токмокто $65,000 чыгып кетти. Биздики ушундай бүт искусственный таш көтөргөн, акча жасаган бул. Даже жанакы Мелис Тургунбаев деген бар го. Тиги Өзбекстан, Казакстан девальвация болду деп акчаны үчү кетип атат деп алтын сатып акча сатарда акчанын курсуна багып Сокенуан ошентип акча ыргытып берчү да. Ташиев экөө дагы Тургунбаев экөө канча бир алтынды ыргытып сомду калмай истегенде урматтуу президентке жетип калып, президент наоборот урушуп Тургунбаевга выговор. Бар историясын карасаңар, выговор берип туруп, кадимкиден сөгүп, необходимости жок, талак акча чачкан деп туруп кылдырбай койгон. Мына өзүңөр элестеткиле. Жылчык болсо ташип улааңа аракет кылчу. Кайсы жылчык болсо. Мисалы, ким эле Жамалбек Рысалиевди эмне үчүн камады? Эмне үчүн камады билесиңер? Айбек Чыңышаевди коркутайын деген. Коркутуп, Дакарса коркутуп турганда.